Менин биринчи бактым калкым менин, ага берем оюмдун алдын кенин. Ал бар болсо мен бармын, кор болбоймун, кымбатыраак алтындан наркым менин. Ал экинчи бактым тилим менин, таш жүрөктү тилим менен эриткенмин. Кээде мен дүйнөдөн түңүлсөм да, касиеттүү тилимен түңүлбөдүм. Бактым бар үчүнчү мекендеген, Кудай деген ким десе мекендеймин. Өчкөн очок кайрадан жана алабы, ойлонбой ак келген от ал менден. жылы жаш акын Мукагали Макатаевдин ырлары биринчи жолу Советтик чекара гезитинин беттеринде жарыяланган. Алар согуштан кийинки поэзияда дароо эле кубулушка айланган. Анын ырлары ушунчалык жаңы жана адаттан тыш болгон. Ал эми алар менен сугарылган сезимталдуулук баарын таң калтырган. Мукагали мгновенно стал любить. Мукагали дароо эле элдин сүйгөнчүлүгүнө айланган. Ал эми анын ырлары жаштардын жүрөгүнөн түнөк тапкан. Тилекке каршы андай ырларды партиялык бийлик жактырган эмес. Партиянын жетекчилери партияга, лидерлерге жана социалисттик системага арналган одаларды гана каалашкан. Бирок Мукагали адамзат, жан дүйнө, сүйүү жана түбөлүктүүлүк жөнүндө жазган. Анын тексттери идеологиялык чектерге туура келген эмес. Ошондуктан алар сейрек гана жарыяланган. Макатаев мамлекеттик сыйлыкты өлгөндөн кийин 2000-жылы гана алган. Ошого карабастан ал ырларын арнаган өз элинин ичинде таанылып, сүймөнчүлүккө айланган. Азыр мен баарынан көңүлүм калды. Жолдоштордон, абийирсиз мекендештерден, жаман адаттардан үйдө жашынып жаза берем. Акыры ушул жылдары 3 айында Казакстан жазуучулар союзунун катчылыгы мени СССР жазуучулар союзунан чыгарды. Мага да ошол зарыл болсо керек. Ал үчүн эч кимди күнөөлөбөйм. Бир кезде мен жазуучулар союзунун аппаратында да, Жылдыз журналында да иштечүмүн. Бирок ошого карабастан мен ар дайым өзүмдү төмөн сезчүмүн. Кесиптештеримдин мага болгон суук мамилеси сезилчү. Мага карата айтылган жала каныма сиңип калган. Урматтуу Димаш ага, мен 42 жашка чыктым жана башка жактан жан дүйнө тынчсыздыгын издеп жүргөнүмдү түшүндүм. Мага эсиме келүүгө, күнөөмдү жууп салууга жана өзүмдүн акылсыздыгымдан жоготкон нерселеримди калыбына келтирүүгө жардам бериңиз. Мен өлүм алдында тургандай сезип жатам. Мени куткарууга аракет кылыңыз. Это письмо на имя первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева Мукагали Макатаев написал в самый сложный момент своей жизни. Мукагали Макатаев бул катты Казакстан коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы Динмухамед Кунаевга өмүрүнүн эң оор мезгилинде, чекке жетип, өлүм алдында турганда жазган. Бирок кандайдыр бир белгисиз себептерден улам кат дарек ээсине жеткен эмес. Бирок ал сакталып калган. Ал эми бүгүнкү күндө бул кат анын башынан өткөргөн кыйынчылыктарын, таланттуу, көрүнүктүү адамдын татаал жана карама-каршылыктуу жашоосунун айгинелеп турат. Макатаев акындардын ачык айтуусун эмес, ураандардын чыгаруусун, жанын эмес идеологиясы болушун талап кылган доордо жашап, жаратмандык кылган. Бирок ал өзүнүн чыныгы табиятын тана алган эмес. Анын ар бир сөзү жандын азабын жана сүйүүдөн, чындыктан жана ишенимден токулган. Анын ырлары ошол кездеги тыюу салууга каршы чыгып, элдин жүрөгүнө өчпөс бойдон калган. Бүгүн биз бул катты анын доорунун күбөсү жана улуу ырлардын артында түшүнүк жана жылуулук издеген сезимтал адамдардын трагедиясы жатканын эске салган мурасы катары кабылдайбыз. Макатаев – это настоящая жемчужина казахской поэзии.
Макатаев поэзиясынын чыныгы бермети, анын ырлары чын жүрөктөн жана боорукердикке толгон. Ал жөнөкөй казак тилин көркөмдүүлүктүн бийиктигине көтөрө алган. Айрым акындардын ырларын түшүнүү жана окуу кыйын болсо, Макатаевдин ырлары дароо жүрөккө жол табат. Анткени анын тили элдин тили. Ал казак элинин улуу уулунун жүрөгүнөн жаралган чыныгы казак поэзиясы. Звучащее из уст сына, великого сына казахского народа. Уникальность поэзии Мукагали Макатаева заключается в том, что Мукагали Макатаевдин поэзиясынын өзгөчөлүгү анын ырлары эркиндиктин деми сыяктуу. Алар аркылуу адамдар чыныгы сезимдерди ушундай жол менен жеткирүүгө болорун сезишкен. Алар анын ырлары, жан дүйнөлөрүн ачып, жүрөктүн сырларын окурман менен бөлүшүп, ал тургай жан дүйнөсүнүн тереңдигин көрсөтө аларын түшүнүшкөн. Мукагали өзүн балалык жүрөгү бар акын деп атаган. Чынында эле Макатаев чоңойгондо сейрек кездешүүчү сапатты сактап калган. Жөнөкөйдөн кубаныч табуу, сулуулукту көрүү, жакындарын чындап сүйүү жана жүрөгүнүн жылуулугун бөлүшүү. Уктады бир тынчтык жер бетинде, уйкудагы наристе келбетинде. Уйгутуу мындай турсун уруксат жок, уктап жаткан уулумду терметүүгө. Укта уулум, берекем кашыңдамын, керек эмес дүнүйө асылдарың. Бакыт байлык бардыгы мен топтогон, сени гана мойну арзыганы. в центре любой его поэзии Анын ар бир ырынын өзөгүндө адам жана анын жан дүйнөсү жатат. Ал жан анын кичинекей дүйнөсү. Түшүнөсүз да, биз Мукагалини дал ушул рух аркылуу тааныдык. Анын ар бир ырын окуганда сөзсүз түрдө көзүңө жаш келет. Анткени алар адамдын жанында түздөн түз таасир этет. Макатаев ырларды эркин, оңой жазат, оюн ачык айтат. Ал доордун айрым акындарынан айырмаланып турат. Эч кандай жасалмалуулук же чектөө жок. Мукагали 1931 жылы Бирдин айынын 9-нда Алматы облусунун Нарыныкол районунун Карасаз айылында Улуу Хан Теңири тоосунун этегинде туулган. Туулган жеринин кооздугу жана жаратылыштын сырдуу деми акындын жүрөгүн шыктандырып, анын поэзия дүйнөсүнө алып барган. Ал Сулейман менен Нагима Макатаевдердин үй бүлөсүндө биринчи бала болгон. Ата-энелер улуу уулунан үмүт күтүп, ага чынчылдыкты, эмгекчилдикти жана адилеттүүлүктү сиңиришкен. Именно с Карасаза начинается его любовь к природе. Горы, солнце. Мукагалинин жаратылышка, тоолорго, күнгө, дарыяларга болгон сүйүүсү дал ушул Карасазда башталган. Бул көрүнүштөрдүн баары анын поэзиясында ачык чагылдырылган. Акындын өзгөчөлүгү анын ырларынын өзөгүндө. Ар дайым адам турат. Ал бала, чоң киши, карыя же аял болушу мүмкүн. Эң кымбат адамдар анын үй бүлөсү, чоң энеси, тайэнеси, аялы жана балдары болгон. Акын алардын ар бирине чын жүрөктөн чыккан жылуу сөздөрү менен ырларды арнаган. В последующем жена, дети, всем он посвящает стихотворение. Мукагалинин балалыгынын алгачкы 10 жылы эң бактылуу болгон. Бирок ал кубанычты согуш басып кеткен атасы фронтко жөнөтүлгөн. Атасы фронтко чакырылып, жоопкерчиликтин баары Мукагалинин мойнуна түшөт жана аны өмүр бою аркалап, көп жылдар аралыгында үй бүлөсүнүн колдоо системасы бойдон калып келген. Атасы согуштан кайтып келген жок. Анын ордуна ал баатырларча курман болду деген тариздеги кара кагаз келген. Отец не вернулся с фронта, и за эти военные годы Мукагали повзрослел. Ошентип атасы фронттон кайтып келген эмес. Согуш жылдарында Мукагали эрте чоңоюп, үй бүлөнүн таянычы болгон. Балалыгынын кайгысы жана ошол мезгилдин издери анын өмүр бою коштоп жүргөн.
Мукагали балалыктын мааниси жөнүндө көп ойлончу. Жашоонун көптөгөн кубанычтарын жана кайгыларын көрсө да, жүрөгүндөгү балалык, тазалык өчкөн жок. Ал өзүнүн туулган жеринин тоолорунан, дарыяларынан жана жашыл шалбарларынан руханий күч жана тынчтык тапты. Где он родился, для того, чтобы ощущать себя сильным. Мукагалиден жана ошол кездеги миңдеген балдардан согуш көп нерсени тартып алган. Ал алардын аталарын жана бир туугандарын тартып алды. Алардын тынчтыгын жана кубанычын тартып алып, балдарды уурдады. Бул балдар өзүлөрүнүн назик ийиндерине оор жүктү көтөрүп жүрүштү. Шаарларда алар чоңдор менен бирдей станоктун жанында туруп, кийим тигип, бут кийим тиктирип, фронт үчүн завод, фабрикаларда иштешкен. Айылдарда балдар менен кыздар сабактан кийин жер айдап, түшүм жыйнап, малга кам көрүшкөн. Отец всегда перечислял себя к детям войны. Он говорил нам, своим детям. Атам өзүн дайыма согуштун баласы деп айтчу. Балдар, биздин балалыгыбыз чынык эмес. Ал коркунучтуу согуш жылдарына туш келди. Биз колхоздун сокосунун артында чоңойдук. Оор жумуш менен эрте алектендик. Ошондуктан биз эрте чоңоюп, өз алдынча бойго жеттик, деп айтып берчү ал бизге. Труд физический, тяжкий, всегда способствовало нам, и поэтому детства у нас не было. Эгерде анын балалыгы жөнүндө окуяларды талдап көрсөк, согуш темасы эң маанилүү орундардын бирине ээлейт. Мындан улам ал көп учурда биздин балалыгыбыз оор, чыныгы болгон эмес деп айтчу. Поэтому он говорил, что было тяжелое детство, и детства фактически не было. Все потом говорит, мы взрослели очень рано, стали на самостоятельный взрослый путь. Биз деген жетимдербиз, ызгарлуу, аяз кардын ичиндебиз. Мына сараң өмүрдүн соого сурап, тиричилик мазасы кетиргенбиз. Топ кылып жер жарынан өтүүдөбүз. Өкүнбөңүз, чекирбеңиз, бизди силер жеткирбеңиз. Жасабайбыз кыянат жаны барга, жаны бар жан бирокта табыларбы? Жетим көңүл жакшыга жарыганбы? У него, допустим, есть стихотворение, которое называется «Кара амбар». В этом стихотворении маленькие дети... Мисалы, анын кара кампа деген ыры бар. Анда мектептен кайтып келе жаткан жаш балдар ар дайым чоң кампанын жанынан өтүшөт. Ал кампада бир аз гана дан сакталат. Ал эми кампанын ээси эмес, кароолуу балдарды күтүп турат. Алар жакындаганда алар үйүнө барып, энелерине тамак жасаткандай кылып, ар бирине бир ууч буудай берет. Пшеницы, чтобы они могли пойти домой и дать своим матерям для того, чтобы им сварили еду. Согушта оор тагдырда анын сөзгө болгон сүйүүсүн өчүрө алган жок. Бош убактында Мукагалинин жаны китептерди эңсейт. Абай, Пушкин, Шекспир алардын чыгармалары анын алдында керемет дүйнөнүн эшигин ачып, ачкачылык менен суукту унуттуруп, руханий тынчтык берген. Ошол улуу сөз чеберлеринин жолдорунда ал сооронуч таап, жашоо улана берет деп ишенген. Какой бы тему ни касался, там тема жизни и смерти, философские темы или там тема. Ал кандай тема көтөрбөсүн, өмүр жана өлүм, философия, ойлор же акындын милдети жөнүндөбү Мукагали эч кимди кайталабай турганы айдан ачык. Анын өзгөчөлүгү балким өзүнүн үнү, өзгөчө обонун чагылдыра алгандыгындадыр. Андан мурун улуу акындар болгон. Абай жана башка акындар. Бирок Мукагали Макатаев таптакыр уникалдуу акын. Ал Абайдын стилин, сүйлөө манерасын кайталабайт. Өзүнүн обонун, өзүнүн идеяларын, өзүнүн ойлорун табат. Бул анын өзгөчөлүгү. Свои ноты, свои идеи, свои мысли. И вот в этом его уникальность. Жаш Макатаев Шубин айылында орус тилинен сабак берип жүргөндө тагдыр аны Лашин менен тааныштырды. Ал жөнөкөй, жумшак жана өзгөчө боорукер. Казак тили жана адабияты мугалими. Алардын ортосундагы байланыш өзгөчө, таза жана жаркын болчу. Сыйкырдуу тагдыр жазагандай байланыш пайда болот. Лашин анын колдоочусу, демиөрчүсү, илхам булагы болду. Ал аялага 6 бала төрөп, эң оор жана татаал учурларда да жанында болгон.
Ал ошол жылдары жемиштүү эмгектенип, чыгармачылыкка толгон эле. 1951-жылы Жаштар ыры жыйнагы жарык көрдү. Ал эми 1962-жылы Социалисттик Казакстан гезити анын «Апассионата» поэмасын жарыялады. Ошол чыгарманын аркасында Мукагали Макатаевдин аты Казакстандын эң мыкты акындарынын катарына кошулду. Отец начал писать очень в юном возрасте. А в 60 Атам жаш кезинен эле жазууга ынтызар болгон. Ал эми 60 жылдары бүткүл союз үчүн чоң толкундануу мезгили болгон. Ошол учурда республикадагы акындар жана чыгармачыл адамдар жаңы көтөрүлүшкө жана илхамга ээ болушкан. Казакстанда бул аттап элдеген келген. Сталиндин чыгармачыл адамдарга карата кысымы жана террору артта калган. Атам бактылуу болду. Ошол учурда ал толук жетилген, калыптанган чыгармачыл адам болуп, өзүнүн талантын эркин көрсөтө баштады. Вполне таким состоявшимся творческой личностью. И он творил. Мне вспоминается рассказ выдающегося литературоведа, академика Рымгали Нургалиева. Мага бергиликтүү адабий сынчы академик Рымгали Нургалиевдин окуясы эске түшөт. 60-жылдын орто ченин эскерип, ал казак жазуучуларынын жаңы мууну акындар, жазуучулар, сынчылар күтүүсүздөн адабиятка кирип келгенин айткан. Алар көп учурда ошол кездеги Жылдыз адабий журнал болгон Жылдыздардын редакциясында жолугушуп, адабий оюндарды, викториналарды уюштурушкан. Алар өз билимдери менен мелдешип, ким жеңээрин аныкташкан. Ойлоп көрсөңүз, бул адабий викториналарда ким көп жеңишке жетет? Келечектен чыган Инсан Кекилбаевпы, же белгилүү интеллигент жана окумуштуу Аскар Сүлеймановпу, же академик Нургалиевдин өзүбү? Жок. Ал кезде Алматы облусунун Нарынкол районунан келген жаш акын Мукагали Макатаев эң көп жеңүүчү болгон. Недавно прибыл из села в Нарынкольском районе Алматинской области. У Макатаева много стихотворений, более 1000 стихотворений он написал, более 10 поэм написал. Мукагалинин чыгармалары көп, ал 1000ден ашыкыр. 10дон ашык поэма жазган. Алардын ар бири өзүнчө уникалдуу жана кызыктуу. Бирок Мукагали Макатаев ар бир окуганда өзүн жаңы ракурстан ачкан акын. Мен анын чыгармачылыгын 20 жылдан ашык убакыттан бери изилдеп келип, жана бир нерсе айта алам. Кудуреттүү комедия поэмасынын котормосу өзгөчө таасир калтырат. Жашоонун айрым учурларында «Эсиңе мени аласың» поэмасы жүрөгүмө өзгөчө жакын. Ал эми казак талааларына чыкканда Сары жайлоо поэмасы өзгөчө илхом берет. Когда-то, когда ты выезжаешь в казахские степи, ты любишь стихотворение Сары жайлоо. Мукагалинин чыгармачылыгына үй бүлөсү чоң таасир берген. Ал 6 баласын бүтүндөй жүрөгү менен сүйгөн. Алар илхамдын кубанычтын жана жаркын булагы болгон. Алардын күлкүсү, мээрими жана эркелеген ишеничтүү сөздөрү анын жанын жылуулукка толтурган. Балдарынын арасында ал жашоонун кубанычын кайрадан тапкандай болгон жана ошол сезимин анын поэзиясында чагылдырылган. Макатаевдин өз үйү болгон эмес, үй бүлө ижарага алынган батирлерде жана үйлөрдө жашачу. Бирок алардын үйүнүн жөнөкөй дубалдарынын ичинде ар дайым өзгөчө атмосфера өкүм сүрүп турган. Очоктун жылуулугу, назиктик жана өз ара камкордук байланган. Ал эми бул үйдөгү жылуулук анын ырларынын саптарына агылып кирип, аларды ушунчалык жандуу жана сүйүүгө сугарган. Ошол караңгы мезгилде Майгүл мотоциклдин айынан каза болду. Бирок бир күн ошол бакытка толгон бул үйгө кайгынын көлөкөсү түштү. Мукагалинин өмүрүнүн күн нуру жана үмүтү болгон тонгузу Майгүлдү мотоциклчен түзүп кетти. Бул оор кайгы акындын жүрөгүн жаралап, жанын түбөлүк кайгыга жана кусалыкка бөлдү. Андан кийин көпкө чейин өзүнө келе албай жүрдү. Тынчсыздануу, оору жана үмүтсүздүк аны терең депрессияга батырды. Сабыр балам, кай жака качар дейсиң? Сени жапкан кара жер топурагы. Дей көрбө азыр менин жаныма кел, тагдырдын дегенине багына бер. Помню, приходил виновник этого происшествия со своей семьей и 4. Ошол кырсыкка күнөөлүү мотоцикл айдоочунун үй бүлөсү 4 баласы менен келип, атамдын кечирим сураганы эсимде. Атам уулу жана боорукер жандуу адам. Анын кечиргени эсимде. Ал окуя менин эсимде сакталып калган.
И вот это запечатлелся в моей памяти, вот это происшествие. бир 1971 жылы Макатаев жумуштан бошотулуп, андан кийин дагы бир соккуга кабылган. Ошол учурдан тартып Макатаевтердин үй бүлөсүнүн жашоосу жашоо үчүн тынчсыз күрөшкө айланган. Анын ошол жылдардагы күндөлүктөрү азап кайгынын жана үмүтсүздүктүн туңгуюгун ачып берет. 1973 жылдын 5 айынын 7-си ушул жылы жумушумдан айрылганыма 1 жыл болот. Сага каргыш тийсин, мени поэтикалык тагдырым, менин курчап турган чөйрөгө 3 жолу наалат. Мен жүрөгүмдү ачып, жанымды арнаган, ишенген жакшылыкты үмүт кылган чөйрөгө, мен кордолгон күндөрүмдү, мага ачуулануу менен азаптан башка эч нерсе алып келбеген күндөрүмдү өткөрүп жатам. Эми дүйнөдө менден өткөн бактысыз адам жок экенин түшүндүм. Эти слова звучат как крик души, и в них нет ни капли преувеличения. В те годы Мына ушул сөздөр жүрөктөн чыккан кыйкырыктай угулат. Ошол жылдары ал адабий чөйрөдө дээрлик четтелген адам болгон. Кесиптештерим анын талантын көрө албастыктанбы же көз караштанбы айтор мойнуна алуудан баш тартышкан. Анын ырлары кайгылуу, керексиз, декадант деп аталган. Чогулушууларда Макатаевдин чыгармалары катаал, кээде кемсинтүүчү сынга кабылган. Ар бир жаңы жеме анын жан дүйнөсүнө гана эмес, барган сайын солгундай баштаган жүрөгүндө да оор тийген. Когда Макатаев стал ощущать очень большое давление на себя, когда его пытались... Макатаев эбегейсиз кысымды сезе баштады. Аны жарыялоого жол бербөөгө аракет кылганда, коомчулукка ушундай тоскоолдуктарга дуушар кылганда, ал бул азабын өзүнүн поэзиясында билдирген. Көрө албас адамдар аны четке кагууга, атын булгаганга аракет кылганда, ал өзүнүн эң терең ойлорунун күндөлүгүнө сыр кылып, эмнеге мен эч кандай жаман иш кылган жокмун, эмнеге адамдар мага мынчалык катаал мамиле кылышат деп жазган. Макатаев поэзиясы анын өмүрүнүн күндөлүгү болгон. Жестокий по отношению ко мне. Поэзия Макатаева – это и есть его дневник жизни. Народ-то его любил, восхищался, а вот, видимо, в поэтической среде были... Эл Мукагалини жакшы көрчү, жана анын ырларына суктанчу. Бирок акындардын арасында аны түшүнбөгөн, көрө албастык болгон жана тар көз караштагылар да болгон. Ал бир ырында менин досум жок, душманым жок деп жазганы менен ар бир сапта белгисиз каршылаштарынын көлөкөсү сезилет. Анткени чыныгы таланттуу адам ар дайым көрө албастыктын жана түшүнбөстүктүн бутасына айланышы мүмкүн экенин белгилүү. Может быть, зависть, еще какие-то чувства. Мукагали Макатаев мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүлдү. Бирок бул абройлуу сыйлык ага берилген жок. Себеби көрө албастык гана эмес, анын эркин ой жүгүрткөн, чын жүрөктөн чыккан поэзиясы социалисттик чектөөлөргө баш ийбегендиги да болгон. Мукагалинин поэзиясы жашоонун өзүнөн жаралган, эркиндикке жана жүрөктүн үнүн чагылдырган поэзия болгон. Ал жашоонун саясатын таразасы менен эмес, жүрөктүн таразасы менен ченеди. Алгачкы жылдары Ильич жана Мавр сыяктуу идеологиялык ырларды жазса да, кийинчерээк чыныгы поэзия идеологияга эмес, жандын чындыгына кызмат кылышы керектиги экенин түшүндү. Акындар эч кандай цензуранын тар чөйрөсүнө батышкан эмес. Алардын жан дүйнөсү эркиндикти эңсейт жана ошол эркиндик үчүн алар катуу сынга кабылышат. Макатаев ошондой болгон күчтүү руху жана жалындуу жаны бар акын. Өзүн казактын Эсенини деп атап, ал жүрөгүнүн буйруганына гана баш ийген. Ошондуктан анын ырлары эркин рухтун, тагдыр чечүүчү эркиндиктин үнү болгон. Эй Сергей, 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 Сергей. Түштүм ай кылтактарга мен да сендей. Алыстыкка жөн гана алыстыкка кеттим билем. Жаны ачып акыл айткан элге ишенбей. Еще у него в поэзии встречается вот такая перекличка с... Анын ырларында Сергей Есениндин поэзиясына шайкеш келген назик обон бар. Атактуу кош бол досум, кош бол, сен менин жүрөгүмдөсүң деген ырын Сергей Есенин өмүрүнүн акыркы мүнөттөрүндө Санкт-Петербургдагы Англеттер мейманканасында жазган деп айтылат. Ал ыр акындын өмүрү менен коштошуп жаткандагы акыркы сөздөрүнө окшош. Кыска мүнөттүү өмүр айтылбай калган сыр, орундалбай калган кыял, анын баары Макатаевдин поэзиясынан да кайгылуу. Өнөр адамдын тагдыры уникалдуу.
Ошондуктан ал тагдырдын обоонун, анын ырларынан угууга болот. Жазуучулар союзундагы адилетсиздик жана эки жүздүүлүк ага катуу таасир эткен. Чыныгы таланттар четке сүрүлүп, жөнөкөйлөр менен кошоматчылар даңазаланган система анын жанын кыйнап, жүрөгүн ооруткан. Бир съезде ал чыдай албай, Москвадан келген байкоочулардын алдында тайманбастык менен түз сүйлөп, чындыкты айткан. Бирок акындын сөздөрү өтө катаал болгон. Аны залдан күч менен чыгарып салышкан. Ошол учурдан тартып адабий дүйнөгө эшик ага түбөлүккө жабылды. Анын поэзиясында Сергей Есениндин поэзиясынын жаңырыгы бар эле. Дело в том, что идеология – это такая сложная вещь. Механизм, который требует... Кептин төркүнү идеология адамдан баш ийүүнүн талап кылган татаал механизм. Ал эми Макатаев табиятынан эркин жан, эркиндикти сүйгөн, чынчыл, өз мекенинин чыныгы уулу болгон. Ошондуктан аны саясатка же идеологиялык буйруктарга баш ийдирүүгө аракет кылганда анын бүтүндөй табияты, руху катуу каршылык көрсөткөн. На какие-то политические, идеологические события, то вся натура Макатаева сопротивлялась. Эй акмактар, мени соттой турган силер эмессиңер. Чыныгы соттор али алды да, жылдар өтөт, жаңы муундар келет. Алар ар бирибизди өз ордубузга коюшат. Эзелтен ошондой болгон, ошондой болот жана боло бермекчи. Мен өзүм жөнүндө мындай айтам. Мен 21 кылымдын муундарынын замандашымын. Я имел счастье с ним немножко пообщаться, хотя был годы зенита его. Мен аны менен атак даңкынын туу чокусунда турган кезде таанышып калдым. Ошого бактылуу болдум. Ал кезде мен 2 курста окуп, Дарыга жүрөк китебин рецензияга жазгам. Мына бул гезитти дайыма Мукагали менен жолугушуу үмүтү менен жанымда алып жүрчүмүн. Бирок көпкө чейин аны менен жолугушууга мүмкүнчүлүгүм болгон жок. Бир күнү күтүлбөгөн жерден аны жазуучулар союзунун фойесинен жолуктуруп алдым. Ал макаланы башынан аягына чейин окуп чыкты. Анан күтүүсүздөн ал мени кучактап, дароо жууп берейин деди. Анан биз аны ишке ашырдык. Оор сыноолорго жана көңүл калуучуларга карабастан, анын жүрөгү ар дайым таза жана тунук болгон. Ага жакын адамдар аны бааладай, чынчыл жана ак ниет жан катары эскеришет. Ошол жөнөкөйлүк жана ак ниеттүүлүк анын эң маанилүү сапаттары болгон. Ал жакындарынын эсинде түбөлүккө дал ошондой сакталып калган. Я думаю, он говорил, что ничего не утаивая от своего народа, он с чистым... Менимче ал элинин эч нерсени жашырбастан, тескерисинче баладай таза жана ишенген жүрөгү менен өз сезимдерин ырларында ачык билдирген. Ал жанын титиреткен ойлору жана сезимдерин өз ордуна табаарын жана убакыттын өтүшү менен окурман анын ким экенин, кантип жашаганын жана эмнени кыялданганын түшүнөрүн билген. Ал ишеним аны ар дайым колдоп, рухун жандандырган. Какой он был человек, как он жил, о чем мечтал. И вот эта вера его поддерживала. У него вот это очень трогательное. Анын өмүрүнүн аягында жазылган ырлары өзгөчө таасирдүү жана жүрөктү ооруткан чыгармалар болгон. Алардын арасында Фариза акындын жан дүйнөсүнүн ыйын жана жүрөк оорусун жашырбастан жеткирген эң терең ыры. Мукагалиде чынчылдык менен кайгысын сүрөттөгөн акын сейрек кездешет. Ал жерде ал мен жигиттен казак досун таба албайм, сен кыз болсоң да мен сага мунум айтам дейт. Бул саптарда эмне деген трагедия жатат. Аларды окуган сайын жүрөгүң жараланып, көзүңө жаш келет. Чынында эле анын замандаштары аны түшүнүшкөн эмес. Алар анын жашоодогу чыныгы баалуулугун баалашчу эмес. Оба акын Фариза Онагарсынова Мукагали менен терең руханий байланыш тапкан сейрек кездешүүчү адам болгон. Алар өмүрүндө бир нече жолу гана жолугушса да, аларды бириктирген нерсе поэзиянын күчү жана жандын жакындыгы болгон. Ошол руханий байланыш кийин түбөлүктүү болгон. Фариза, Фариза жан, Фариза кыз, өмүрүдө. Это песня, которая для нас очень важна, и это очень приятно, и это мы гордимся тем, что
Бул ыр биз үчүн өзгөчө баалуу. Мындай улуу адамдардын апам жаш кезинде ушундай терең мазмундуу ыр жазганы чоң сыймак. Ошол учурда бул ыр адамдын чыгармачылыгына чоң колдоо жана илхам болгондой сезилген. Анткени ал кезде эркек акындардын чыгармачылыгы көбүрөөк байланып, аялдын үнү көп учурда этибарга алынчу эмес. Ошондуктан бул ыр апам үчүн чоң колдоо, ага ишеним берген. Чындыгында Мукагали бул ыр аркылуу анын апама гана эмес, бардык казак аялдарына, алардыгине жана рухуна арналган. Мужчин-поэтов, а для мамы это была, я думаю, что большая поддержка. И обращаясь в этом произведении к маме, это было, он обращался ко всем девушкам, женщинам, которых олицетворяла наша мама. Бир 1975 жылдын 3 айынын 31-и. Мен мындай кубанычтын изинен калтырган бир да күндү эстей албайм. Дүйнө келгениме 44 жыл болуп калды. Бүт өмүрүм ушунчалык уят жана жийиркеничтүү сезилет. Кээде ал каалоо менен аны үзүп салгым келет. Чынын айтсам, мен мурда ден соолук жана оору эмне экенин билбеген дарыгер болчумун. Тагдыр мени таштап кеткен жок. Эгер мурда билбесем, эми оорунун сырын түшүнүш керек болду. Бир 1975 жылы Мукагали Макатаев катуу ооруп калат. Катуу тынчсыздануулар, стресс жана материалдык кыйынчылыктар анын ден соолугуна терс таасирин тийгизген. Ал ооруканага жаткырылган. Бирок ал жерде да эч нерсе кылбай койгон эмес. Дарыланууга көңүл топтогондун ордуна ал чыгармачылыкка баш оту менен кирип кетти. Убакыттын азайып баратканын сезгендей, ал күн сайын бир нече саат жазып, 2 айдын ичинде 4000ге жакын сапты жараткан. Бул эмгек атак, даңк жана таанылуу үчүн эмес, поэзиянын өзү үчүн. Ал өзү айткандай, узак убакыттан кийин кайрадан жоолуккандай. Ал кезде Мукагали өзүнүн ырлары менен гана эмес, котормолор менен да алектенген. Анын чыгармачылыгынын аркасында казак окурмандары Дантенин кудуреттүү комедиясына, Шекспирдин Санторини, Пушкиндин Некрасовдун Блоктун ырлары менен таанышууга мүмкүнчүлүк алган. Анын котормолору атамекендик адабияттын кичине айланып, казак поэзиясынын жаңы бийиктерин ачкан. Дантенин адам жанынын тереңине жана адамзаттын күнөөлүү табиятына руханий сапары Мукагалинин поэзиясына да чоң таасир тийгизген. Акын өзүнүн ырларында "Мен тозокко барууга даярмын, анткени мен бул жашоодо эч кандай жакшылык көргөн жокмун. Эгерде менин өзүп жегүүмдөн кийинки адамзат таласына жана адилеттүүлүк орносо, мен ошого ыраазымын" деген ойду билдирди. Мындай жан аябастык адамзат үчүн жанын курмандыкка чалуу дүйнөлүк адабиятта сейрек кездешүүчү улуу эрдик. Ар бир акындын келечекте көрө билүү жөндөмү өзгөчө деп айтылат. Макатаев келечекте өз өлкөсүнүн да, өз тагдырын да көргөн. 40 жашында да дагы 20 жыл деген ырын жазган. Ал эс алууга убакыт сурагандай, жок дегенде чыгармачылык үчүн 10 жыл сурагандай болгон. Көп өтпөй ал өзүнүн реквиемин жараткан. Ал чыгарманы көптөр Моцарттын акыркы аккордунда популярдуулукка ээ болуп, ал казак болгондон кийин реквием эбегейсиз популярдуулукка ээ болуп, Мукагали деген ат поэтикалык илхамдын эң жогорку чегинин символуна айланган. Бирөө келди, кайра кийим орногон. Жанза күүсү жазчы Моцарт. Роялдын жайлап басып тартып көрдү тамырын. Кош бол эми, кош бол эми, кош бол бауырым. Дегенде күрсүлдөдү оор үн. Жанза күүсү жазчы Моцарт. Моцарт – великий композитор, всемирно известный, и к нему по легенде. Моцарт дүйнөгө белгилүү композитор. Уламыш боюнча бир кардар ага келип, реквием жазууну сураган. Мукагали менен да ушундай болгон. Кардар келип, андан реквием жазууну сураган. Реквием бул сөөк коюу мессасы экенин баарыбызга белгилүү. Мукагали ага окшош поэма жараткан. Ал Моцарттын музыкалык реквиемине шайкеш келген терең жана кайгылуу обонго толгон чыгарма болгон.
Анын акыркы күндөрү сезген туюму майда чүйдөсүнө чейин көрүнүп турган. Достору жана кесиптештери ага Өмүр дастан китебин автографка алып келишкен. Мукагали көп учурда жалган Курандын 27 деген жазууну койгон. Ал кезде эч ким көңүл бурбаса да, кийинчерээк бул анын каза болгон күнү экени айкын болгон. Акындын алсырап, азап чегип жатканын көрүп, Лашыр оор үшкүрүп алган. Ал үшкүрүүнү анын акыркы ырынын рухуна айланган. Эртеси күнү палатада ачык дептер табылган. Анда көрсүнбеши ырынын акыркы саптары жазылып, ал өмүр бою кайгысынын жана терең ойлорунун символуна айланган. Балким ал аялын сороткосу келгендер, ал терең үшкүрүнбөсүн дегендер, жүрөгү оорубасын дегендер. Балким ал өлгөндөн кийин анын кайгысын басаңдатуу жөнүндө ойлонгондор. Жалпысынан алганда казактардын өлүмгө карата өзгөчө мамилеси болгон. Алар адам бул дүйнөдөн кетсе да түбөлүккө кетпейт деп ишенишкен. Башкача айтканда, алар өмүрдүн акырына ишенишкен эмес. Ошондуктан балким аялын соротуу менен ал анын жанын басаңдатууга жана анын жоктугун сезимин азайтууга аракет кылгандыр. Анткени ал анын жоктугу алардын жашоосунун канчалык оор болору тууралуу ойлонгон. И когда были похороны в Алмате, начался такой нудный такой дождь. Алматыда сөөк коюу зыянаты жүрүп жатканда узакка созулган. Ак жаан жай баштаган. Табият эне да өз уулу үчүн ыйлап жаткандай болгон. Ал жерге коюлгандан кийин да жамгыр токтогон эмес. Жаратылыш да ыйлап жаткандай болгон деп айта алам. И тогда вот это все равно дождик шел. Вот так я могу сказать. Атак даңк жана таанылуу акынга өтө кечигип келди. Ал анын ырлары чын жүрөктөн жакшы көрсө да, цензура жана кесиптештеринин көрө албастыгы анын өзүнүн толук ачып берүүсүнө тоскоол болду. Дагы бир кызыктай көрүнүш, ал каза болгон күнү Алматыдагы китеп дүкөнүндө жаңы ырлар жыйнагы пайда болду. Акын Казакстандын мамлекеттик сыйлыгын 2000-жылы гана алган. Бүгүнкү күндө Мукагали Макатаевдин аты казак адабиятынын Абай Кунанбаев, Шакирим Кудайберди уулу жана Мухтар Ауезов сыяктуу улуу инсандар менен бир катарда турат. Анын поэзиясы адабий байлык гана эмес, ошондой эле улуттук рухтун түбөлүктүү символуна жана маданий мурастардын бир бөлүгүнө айланды. Бүгүнкү дейин Мукагали әлем әдебиеттерінің маңдайындағы үлкен жұлдыздарының Бүгүнкү күнгө чейин Мукагали дүйнөлүк адабияттын улуу жылдыздарынын бири бойдон калууда. Анын англис, кытай, орус, өзбек жана түрк тилдерине которулганы бекеринен эмес, ошондой эле дүйнөнүн бардык тилдерине которулган. Мукагали бүткүл дүйнө тарабынан окулат. Казакстандын окурмандары гана эмес, дүйнө окурмандары тарабынан да окулат. Жаңағы окурмандары эмес, әлемнің оқырмандары, Мукагалидың кештері, Мукагалига арнаған поэзия кештері. Бардык мектептерде Мукагали кечелери өткөрүлүп турат. Мукагалиге арналган поэзия кечелери көптөгөн сынактар казак айдыңында көп өткөрүлөт. Ал эмне дегенди билдирет. Абай айткан Мукагали поэзиясы Абай айткан ойлорду улантат. Абайдын поэзиясынын дүйнөлүк поэзиядагы туу чокусу «Мен Абай салган жолду улантам» деген сөз бар. Жалгастырушы. Мен Абай салган жолды арғартай жалғастырам деген ғана сөзі бар. Ар бир адамдын өмүр жолу албетте бир нерсени үйрөтөт. Мукагали Макатаев 50-гө жетпей каза болгонуна карабастан, анын терең поэзия сөзүнө айланган үнү элине мүнөздүү жана алар менен түбөлүктүү калат. Заманбап эстрада бизге өзүнүн белгилүү ырлары жана сүйүктүү чыгармалары менен белгилүү. Бирок алардын тереңдиги жана күчү көбүнчө Мукагали Макатаевдин таасири менен байланыштуу экенин аз эле адамдар түшүнүшөт. Ал ошол ырларга сүйүүсүн, кайгысын, текстин жана кыялын сиңирип, ар бир сезимдин поэзияга айландырган. Анын поэтикалык гармониясы жана экспрессивдүү тили казак поэзиясынын жаңы бийиктерге көтөрдү. Ал өмүр бою көрө албастыктын, чыккынчылыктын жана калптын чегинде жүрсө да, ошол эле акын элине түбөлүк мурас калтырды. Нур жаап турган көктөмдө, гүл тергени барганда беттерге, күркүрөтүп асманды, найза жарып өткөндө, эсиңе мени аларсың. Я хотел бы
Мен улуу акыныбыздын керезине берилген бололу. Эс тутумубуздун уйкуга берилишине жол бербейли, аны унутпайлы, ар дайым эстейли, урматтайлы, чыгармаларын окуйлу деп айтмакчымын. Казактын уникалдуу акыны Мукагали Макатаевдин поэзиясы ар дайым жүрөгүбүздө болсун. Его стихи до сих пор трогают души романтиков, а его образ... Анын чыгармачылыгы дагы эле назик жандардын жүрөгүн козгойт. Ал өзү сүйүүнүн тирүү көрүнүшүнө айланган. Адамдар анын чыгармачылыгына урматтоо жана суктануу менен карашат. Анткени булар жөн гана ырлар эмес, ал жашоонун өзү. Мукагали Макатаев акындан да жогору турган адам. Адам жанын терең түшүнгөн жана сезимдердин, ойлордун назик өңдөрүн окурманга жеткирген устаз.